Жана бедуиндердин арасында Аллахка жана акырет күнүнө ишенгендери да бар. Тооба сүрөсү 99-аят. Перс империясын жер бетинен жок кылган бедуин Ан-Нуман ибн Мукаррин. Ыймандын өзүнүн үйлөрү бар. Эки жүздүүлүктүн да өзүнүн үйлөрү бар. Албетте, Бану Мукарриндин үйү ыймандын үйлөрүнөн. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Араб жарым аралы. Түндөрдүн биринде Нурдуу Мединага жакын жайгашкан бедуиндердин жол башчысынын үйүндө анын бир туугандары жана уруунун аттуу баштуулары жыйналышып, Нурдуу Мединага көчүп келген адам жана анын тынымсыз келип жаткан кабарлары тууралуу сүйлөшүшөт. Уруунун башчысы мындай дейт: "О коом, Аллахка ант болсун, Мухаммад жөнүндө жакшы нерселерди гана билебиз. Анын чакырыгынан мээримдүүлүктү, жакшылыкты жана адилеттүүлүктү гана уктук. Башкалар ага шашып жатышканда биз эмнеге кармалып турабыз? Мен эртең менен ага барууну чечтим. Ким мени менен бирге барууну кааласа, даярданып турсун." Таң атканда караса, анын 11 тууганы жана уруусунун 400 аскери пайгамбар алейхиссаламга жолугуп, исламды кабыл кылууга даяр турушуптур. Бул уруунун башчысы ушунчалык көп жамааты менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга жана мусулмандарга куру кол баруудан тартынып турду. Ал учурда бедуиндердин бул уруусунун экономикалык абалы бир аз начарлап турат эле. Бул жылы кургакчылык болуп, төл да, түшүм да жакшы болгон эмес. Ошентсе да, уруунун башчысы өзүнүн жана бир туугандарынын үйлөрүнөн колуна киргенин алып, чогулткан белектерин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга алып барып тапшырышат. Андан кийин анын алдында коому менен бирге исламга кирет. Мединалыктар анын 11 тууганы жана 400 аскери менен келип исламга киргенине аябай кубанышат. Анткени эч бир арабтын үйүнөн бир атадан таркаган 11 тууган бир учурда исламга кире элегеле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам да аябай сүйүнөт. Бул башчы бедуиндердин Музайна уруусунун башчысы жана бир аз жылдардан кийин Сасанилердин империясын түбөлүккө жок кылган чечүүчү согуштагы мусулмандарды жетектеген араб баатыры. Биз араб бедуиндеринин эмири Ан-Нуман ибн Мукаррин жөнүндө сөз кылып жатабыз. Алар өздөрүнүн колдорунда жок болуп турса да, колунда бар нерселеринин баарын мусулмандарга белек кылгандыктары үчүн Аллах Таала аларды түбөлүккө эстеп кала турган аят түшүрөт. Жана бедуиндер арасында Аллахка, акырет күнүнө ишенип, садака кылган нерселерин Аллахка жакын болуу жана пайгамбардын бата дубасына себеп деп билгендери да бар. Уккула, албетте, ал пайгамбардын дубасы алар үчүн Аллахка жакындашуусуна себеп болот. Аллах жакында аларды өз ырайымына киргизет. Аллах кечирүүчү, ырайымдуу. Тооба сүрөсү 99-аят. Ал эми араб бедуиндерин жаманатты кылгандар Мухаммад ибн Абдуллах алейхиссаламдын түбү Курайш арабы экендигин көрө албагандардын башка ыкмасы. Алар төмөнкү аятты түшүнүп түшүнбөстөн эле далил кылып жүрүшөт. Шаардан сыртта жашаган бедуиндер дин шариятты жакшы билбегени себептүү капырчылык жана мунафыктык жаатынан катуураак жана Аллах өз пайгамбарына түшүргөн нерсенин диндин чегараларын билбегенге ылайыгыраак болушат. Аллах билүүчү, даанышман. Тооба сүрөсү 97-аят. Бедуиндерди жаманатты кылган көрө албастар бул аяттын жалпы бедуиндерди эмес, алардын арасындагы капырлары жана эки жүздүүлөрү тууралуу айтып жатканын түшүнүшкөн эмес. Ошол эле учурда алар ушул эле сүрөдөгү Аллах Тааланын төмөнкү аятын көрмөксөнгө салышкан. Жана бедуиндер арасында Аллахка, акырет күнүнө ишенип, садака кылган нерселерин Аллахка жакын болуу жана пайгамбардын бата дубасына себеп деп билгендери да бар. Уккула, албетте ал пайгамбардын дубасы алар үчүн Аллахка жакындашуусуна себеп болот. Аллах жакында аларды өз ырайымына киргизет. Аллах кечирүүчү, ырайымдуу.
Бедуин мусулмандарын жаманатты кылгандарда эки жаман сыпаттын бири бар. Алар билимсиздик, акмак же ичи тар капыр. Бедуин мусулмандары бул үммөттүн тиректери жана алардын кылычтары кылымдар бою ислам душмандарына каршы турган. Алардын бедуиндиги менен сыймыктануусуна Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнөн ыйык Куранды Каабанын жанында Курайштардын көзүнчө жарыя окуган Абдуллах ибн Масуддун бедуин болгону жетиштүү. Ар дайым мусулмандарга каршы согушуп жүргөн Хайбардын еврейлеринин лидерин өлтүргөн Масуд ибн Синан ал-Аслами да бедуиндерден болгон. Ошондой эле каарманыбыз Ан-Нуман ибн Мукаррин ал-Музани да бедуиндердин жол башчыларынан болот. Бул чечүүчү согуштун тарыхы мусулмандар Шуштер казатын жеңип, Перс империясынын бермети болгон бул шаарды колдоруна алышкандан кийин башталат. Мусулмандарга Перс Хосрову Ездегерттин мусулмандар менен согушуу үчүн кайрадан аскер жыйнап жаткан кабарлары келе баштайт. Мусулмандар бул кабарды угушканда Мединадагы момундардын башчысы Умар бин аль-Хаттабка кат жиберишет. Бул иретте Умар бин аль-Фарук мусулмандардын аскери менен өзү барууну каалайт. Бирок Али ибн Абу Талиб, Саад ибн Абу Ваккас, Зубайр ибн аль-Аввам жана Аббас ибн Абдул Муталиб сыяктуу улуу сахабалар Мединада калып, халифалыктын иштери менен алек болуусун айтышат. Али ибн Абу Талиб момундардын падышасы Умарга мындай дейт: "О момундардын падышасы, сиздин жайыңыз мончоктой тизилип тартипте турчу жай. Эгер чечилип кетсе, баары чачылып жоголот. Андан кийин эч качан мурдагыдай болуп жыйналып тизилбейт." Умар аль-Фарук досторунун кеңешине макул болуп, алардан бул чечүүчү салгылашууга кимди дайындоосун көрсөтүүнү талап кылат. Ошондой эле ал Ирак жана Персиядагы казаттарга катышкандардан тандоосун сунуштайт. Достору ага: "О момундардын падышасы, аскерлериңизди сиз өзүңүз жакшы билесиз" деп айтышат. Умар аль-Фарук айтат: "Аллахка ант болсун, мен эртең согуштан найзасын биринчи мээлеген адамды аскер башчы кылып дайындаймын. Анын эрдиги жана тайманбастыгы айтылып жатат." Сахабалар: "О момундардын падышасы, ал ким?" Умар аль-Фарук: "Ан-Нуман ибн Мукаррин." Сахабалардын жүздөрү күлүп, баары бир ооздон: "О момундардын падышасы, ал жарайт" деп Умар аль-Фаруктун сөзүн кубатташат. Бирок эмне үчүн Умар аль-Фарук өзү барууну каалап, зарыл салгылашууга Ан-Нуман ибн Мукарринди тандады? Эмне үчүн Умар аль-Фаруктун бул тандоосуна улуу сахабалардын баары макул болушуп, баары бир ооздон ишеничтүү ал жарайт деп айтышты? Балким, жооп Нуман ибн Мукарриндин өзгөчө эки сыпатындадыр. Биринчиси, мындан бир аз жылдар мурда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары менен Кадисия казатында Нуман ибн Мукаррин менен Перс империясынын императору Ездегерттин ортосунда болгон. Бул окуя Мадаиндин ак сарайында Сасани империясынын ортосунда болгон эле. Умар ибн аль-Хаттаб мусулмандардын кол башчысы Саад ибн Абу Ваккаска Кадисияда турганда Хосровду исламга чакыруу үчүн Персияга делегат жиберүүсүн буйруган кат жиберет. Умар аль-Фаруктун ага чейин жана андан кийинки мусулмандардын баарынын максаты Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам алып келген тынчтык динин элдин баарына жеткирүү болгон. Умар аль-Фарук мусулмандар чөлдөн Хосровдун алтын күмүшү жана анын ак сарайы үчүн эмес, тескеринче аларды да тозок отунан куткаруу үчүн чыгышкандыгын түшүндүрүүнү каалаган. Мусулмандар аларды динсиздик караңгылыгынан Аллахтын нуруна чыгаруу үчүн баратканын билдирүүнү каалаган. Саад ибн Абу Ваккас Персия императору Ездегертке барчу араб ислам делегациясына курч акылдуу, сөзгө чебер жана күч кубаттуу 14 кишини тандаган. Тарыхчылар айтышкан, делегаттардын баарынын бойлору 2 метрден бир аз узун болгон. Келиңиздер, анда делегациянын мүчөлөрү менен таанышып өтөлү. Биринчи, Ан-Нуман ибн Мукаррин, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын бири. Ал делегациянын жетекчиси болгон. Бедуиндердин Музайна уруусунун жол башчысы.
Ирак жана Персиядагы ислам казаттарынын баатыры жана Нахаванддагы чечүүчү согушта мусулмандардын башкы кол башчысы болгон. Экинчи Хамала ибн Жувая. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан, арабтардын Кинана уруусунун мырзаларынан. Ал туура кеңеш берүү жана курч акылдуулугу менен белгилүү болгон. Үчүнчү Ал-Муанна ибн Хариса. Шайбан уруусунун мырзаларынан жана алардын коргоо министри. Мусанна ибн Хариса Аш-Шайбанидин бир тууганы. Ал-Муанна арабтардын алп баатырларынын бири. Дене түзүлүшүнүн чоңдугу жана согуштагы туруктуулугу менен белгилүү. Ирак жана Персиядагы казаттарда кол башчылардын бири болуп жүргөн. Бувайб казатында өзгөчө баатырдык көрсөткөн. Бир тууганы Мусанна каза болгондон кийин мусулмандардын аскерин жетектеп калган. Төртүнчү Утарит ибн Хажиб. Улуу сахабалардан болгон. Тамим уруусунун сөзгө чебер мырзасы. Тамим уруусу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга өздөрүнүн делегатын жибергенде Утарит ибн Хажибти делегациянын жана уруунун атынан сүйлөөчү кылып жиберген. Атасы Хажиб ибн Зирара исламга чейинки наадандык доордо эң күчтүү жаачылардан болгон. Ал жаасын Персиянын бир жерине кирип чыгуу үчүн Хосровго күрөө катары берген. Атасы каза болгондон кийин Утарит Перс Хосровуна барып атасынын жаасын талап кылуу үчүн Мадаинге барган. Утаритти бул делегацияга тандоо өтө зарыл болгон. Анын зиректиги, кызыл тилдүүлүгү жана делегациянын арасынан мурда Мадаиндин ак сарайына барган жалгыз адам ушул болгон. Ал жолдо баратканда жолдоштору Хосровдун шан шөкөтүн көрүп таң калышып, ага алаксып калбаш үчүн Хосровдун ак сарайын, анын алтындан жасалган тактысын жана берметтен кооздолгон тажысын сыпаттап айтып барган. Бешинчи Сухайл ибн Ади. Перс жана Ирактагы казаттарда кол башчылык кылган. Туура ой жүгүртүүсү жана мыкты кеңешчилиги үчүн тандалган. Алтынчы Фурат ибн Хаян. Улуу сахабалардан. Бакыр ибн Ваил уруусунун мырзаларынан. Арабтардын жолду эң мыкты өздөштүргөндөрүнөн. Делегацияга жол көрсөтүү үчүн тандалган. Жетинчи Ханзала ибн Ар-Раби'i. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жазуучусу. Жазуучу Ханзала деген лакап менен белгилүү. Арабтардын исламга чейинки, андан кийинки жогорку деңгээлдеги сөзгө чеберлеринен болгон. Сегизинчи Ал-Мугира ибн Зирара. Улуу сахабалардан болгон. Асад уруусунун лидерлеринен. Чечендиги жана курч акылдуулугу менен белгилүү. Перс императору Ездегетке арабтардын татыктуулугу жана исламдын улуулугу жөнүндө сабак берет. Тогузунчу Бусур ибн Абу Рухум. Чынжыр согушунда Халид ибн Ал-Валид менен бирге болгон баатырлардын бири. Кычкач согуштук тактикасын аткарууда аскердин бир канатын башкарган. Онунчу Асим ибн Амр ат-Тамими. Аль-Кааканын бир тууганы. Арабтардын Тамим уруусунан болот. Бир тууганы сыяктуу арабтардын алп баатырларынан болгон. Кадисия казатында перстердин катарына чабуул жасап, пилдерди өлтүргөн эр жүрөктөрдүн бири. Перс жана Ирактагы казаттардын башынан аягына чейин мусулмандардын кол башчыларынын бири болгон. 11-нчи Амр ибн Мади Якрип. Аны арабтардын баатыры деп аташкан. Тарыхтагы араб кылычтарынын белгилүүсү, легендарлуу Сомсома кылычынын ээси. Дене түзүлүшү чоң болгон. Умар ибн Аль-Хаттаб анын чоңдугуна таң кала карап мындай деген: бизди жана Амрды жараткан Аллахка чексиз мактоолор болсун. 12-нчи Ал-Мугира ибн Шу'ба. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жеке сакчыларынан болгон. Перстеги ислам жеңиштеринин баатырларынан. Бою өзгөчө узун болгон. Желкесине жеткен чачтары анын сүрүнө сүр кошуп турган. Шек күмөнсүз перстер менен сүйлөшүү жүргүзүү чебери. Ал перс тилин мыкты өздөштүрө алган жана отпарастарды басынтып сүйлөө ыкмасын да билген. 13-чү Ал-Иш'ас ибн Кайс. Исламдан мурда Кинда уруусунун падышасы болгон.
Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarından толық ісімі Мәди Якриб ибн Кайс ибн Муавия әл-Кинди әл-Ишъас деген лақап менен белгилүү болгон Ярмук жана Кадисияның батырларынан. 14-чү Әл-Харис ибн Хассан улуу сахабалардан. Андан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Ад жана Худ коомдору жана алардын катуу шамал менен кандай жок болгондору тууралуу сураган. Ал Багир ибн Ваилден тараган Захил ибн Шайбан уруусунун мырзаларынан узун бойлуу болгон. Ал бул делегациянын сүрдүүлөрүнөн болгон. Андан кийин Саад ибн Абу Ваккас делегацияга араб аттарынын эң күлүктөрүн тандайт. Алар мыкты кийимдери менен күлүк аттарды минип Сасанилердин борбору Мадаинге жолго чыгышат. Алар Мадаиндин дарбазаларына күлүктөрү менен жерди дүңгүрөтө бастырып кирип барышат. Жергиликтүү тургундар мурда эч көрбөгөн алп баатырларды үйлөрүнүн тамдарынан, балкондорунан чыгып карап жатышты. Бул көрүнүштү кийинчерээк мусулман болгон перс аялы төмөндөгүчө сыпаттаган. Биз токтоп, аларды карап турдук. Аллахка ант болсун, 1000 аскерге тете болгон 14 адамды мындай сүрдүү көрүнүшүн мурда эч көргөн эмес элек. Күлүктөрү да ачуулуу бышкырып, жерди ургулап басып баратышты. Жүрөктөрүбүзгө коркунуч түшүп, жамандыкка жоруй баштадык. 14 кишиден турган ислам делегациясы Нуман ибн Мукарриндин жетекчилиги менен Персия Хосрову Ездегерттин жыйналыш өтүп жаткан сарайына жетип барышат. Хосров аларга котормочусу аркылуу мындай дейт: "Силерге эмне болду? Биз менен согушууга эмне түрткү болду жана эмне үчүн биздин шаарга кирип келдиңер? Силерге камкордук кылгандыгыбыз үчүн бизге кол салууга өттүңөрбү?" Нуман ибн Мукаррин досторуна кичипейилдик адеби менен карап: "Эгер кааласаңар, мен жооп берейин. Арабызда сүйлөй турганы болсо, мен жол берейин" дейт. Алар "Жок, өзүң жооп бер" деп айтышат. Андан кийин алар ыйман улуулугу менен Хосровго карашып мындай деп айтышат: "Бул адам биздин атыбыздан жооп берет, ага кулак салгыла." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы Нуман ибн Мукаррин ордунан туруп, Аллахка мактуу алкыштарды айткандан кийин Перс императору Хосров Ездегертке мындай дейт: "Албетте, Аллах бизге мээримдүүлүк кылып, бизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара турган элчини жиберди. Анын чакырыгына жооп бергендерге эки дүйнөнүн жакшылыгын убада кылды. Ал кандай гана урууну чакырбасын, анын жарымы ээрчисе, жарымы баш тартат эле. Андан кийин арабтардан аны ээрчибегендерди чакыруубузду буйруду эле, биз аларды чакырууну баштадык. Ошентип, адамдар эки түрдүү киришти. Биринчиси жактырбай кирип, андан кийин ырахат алышты. Экинчиси ырахат менен кирип, андан кийин күтпөгөн жыргалчылыктарына жетишти. Биз өз ара душмандыкта жана тар чөйрөдө жашап жаткан учурда келген бул жакшылыктын артыкчылыгын билдик. Андан кийин ал бизди коңшу коомдорду чакыруубузду буйруду эле, биз аларды адилеттүүлүк менен чакырып жатабыз. Биз силерди да динибизге чакырабыз. Ал дин жакшылыкты жар салып, жамандыктын баарын жек көргөн дин. Эгер баш тартсаңар, анда эки жолдун жеңили болгон жизия, салык төлөөнү тандагыла. Эгер мындан да баш тартсаңар, анда согуш башталат. Эгер динибизди кабыл кылсаңар, силерге Аллахтын китебин калтырып, анын өкүмдөрүн колдонууну үйрөтөбүз да, силерди тынч коюп, келген жагыбызга кайра кайтып кетебиз. Эгер жизияны төлөсөңөр, биз аны алып, силерди коргоп турабыз. Эгер баш тартсаңар, анда ушул жана башка нерселердин себебинен согушууга туура келет. Хосров Ездегерт Нуман ибн Мукарринден уккан сөздөрүнө ишене албай турду. Анткени буга чейин Перс Хосровдоруна кол астындагылары, гректердин элчилери, Византия империясынын элчилери мындай эрдик менен сүйлөй алышкан эмес эле. Ездегерт араб чөлдөрүндө тарбияланып, кордукта жашагандан көрө кадыр баркы үчүн өлүүнү артык көргөн араб бедуини менен сүйлөшүп жатканын билген жок.
İslam dini kelgенден кийин анын кадыр баркын арттырып, аны улуу инсан кылды. Бул бактысыз Перс Хосрову алдындагы адамдын өзгөчөлүгүн байкай алган жок. Бул байкуш Хосров анын алдында Мухаммад ибн Абдуллах алейхиссаламдын шакирти турганын түшүнө да алган жок. Ездегерт ачууланып, көздөрү чанагынан чыгып кете тургандай болуп Нуманга мындай дейт: Мен жер бетинде силерден да бактысыз аз сандагы бөлүнүп жарылган жана өтө оор абалда жашаган коом көргөн эмесмин. Биз силердин ишиңерди биздин бийлигибиздин астында кармап тура турган коңшу өлкөңөрдү башчыларга тапшырганбыз. Перстерге каршы чыгуу оюңарга да келбесин. Эгер биздин үстүбүздөн бийликке жетүүнү каалап жатсаңар, анда ал кыялыңарга алданбагыла. Эгер маселе силердин кедейлигиңер жөнүндө болуп жатса, анда биз силерге канча керек болсо ошончо тамак аш жиберебиз. Силерди урматтайбыз, кийим-кечек да беребиз. Ошондой эле силерге жумшак мамиле кыла турган башчы шайлап беребиз. Ошондо кезек Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын башка сахабасына келет. Анын Перс отпарастарына Ак сарайдан туруп берген сабагы алардын өмүр бою эстеринде калып, арабтарга жана улуу сахабаларга байланыштуу бардык маселени жек көрүп калышкан. Кезек Асад, Арстан уруусунун бир арстаны Аль-Мугира ибн Зирара Аль-Асадиге келди. Ал суук кандуулук менен акырын туруп, Ездегерттин арабтарды кемсинткен сөздөрүнө төмөндөгүчө жооп берет: О Перс Хосрову, сен биз жөнүндө өзүң билбеген нерселерди айттың. Биз андан да начар болгонбуз. Андан кийин Мугира наадандык доордо кандай болушканын жана ислам дини келип, аларды азыркы көрүп турган абалына алып келгенин айтып берет. Ал Нуман ибн Мукаррин айткандай айтып, сөзүн Перс Хосровуна төмөндөгүчө кайрылуу менен бүтүрөт. Эгер кааласаң, өз колуң менен кемсиген абалда салыкты жизя төлө. Кааласаң кылычты танда, же исламды тандап жаныңды куткарып кал. Хосров кемсинген абалда дегениң эмне? Аль-Мугира ибн Зирара: бул деген сен бизге жизяны өз колуң менен берүүнү каалайсың, а биз андан баш тартабыз. Сен кайрадан аны бизге берүүнү өтүнгөнүңдө биз андан дагы баш тартабыз. Ошондо сен муну кабыл кылып койгула деп айтасың, мына ошондо биз аны кабыл кылабыз. Хосров уккан кулагына ишенбей Аль-Мугирага мындай дейт: Сенин мага ушундай деп айтканга акың барбы? Аль-Мугира ибн Зирара ишеничтүү карап мындай деп жооп берет: Ооба, анткени азыр мен сени менен сүйлөшүп жатамын. Эгер башкасы болгондо ага да ушундай деп айтмакмын. Хосровдун ачуусу күчөп, бирок өзүн бир аз басып алгандан кийин мусулмандарга айтат: Эгер элчилер өлтүрүлбөйт деген эреже болбогондо, мен силерди өлтүрмөкмүн. Кете бергиле. Менде силерди кубанта турган эч кандай сөз жок. Андан кийин Ездегерт кызматчыларына бир капка топурак толтуруп, кемсинтүү үчүн аны ислам делегациясынын эң билимдүүсүнүн жонуна коюп коюуну буйруйт. Ошондо Бану Тамимдин алп баатыры Асим ибн Амр ат-Тамими Хосров жана анын сакчыларына барып, булардын эң кадырлуусу менмин, аны мага жүктөгүлө деп айтат. Хосров бул кемсинтүүнү өзү келип кабыл алган арабка таң калат. Келесоо Хосров ошентип ойлогон. 14 баатыр Ак сарайдан чыгат. Асим жонуна топурак толтурулган капты кымбат баалуу таштардан толтурулгандай аздектеп көтөрүп чыгат. Перс аскеринин башкы кол башчысы Рустам Хосровдон ортолорунда эмне болгонун сурайт. Хосров Рустамга мындай дейт: Мен буга чейин мындай коом көргөн эмесмин. Арабтардын арасында мындай адамдар бар экенин билген эмес экенмин. Бирок алардын эң кадырлуусу акмак экен. Рустам: эмне үчүн? Ездегерт: топурак толтурулган капты берүү үчүн араңардан кимиңер кадырлуусуңар деп сураганымда, алардын бирөөсү чыгып, мен эң кадырлуусумун деди деп жооп берет. Рустам укканына таң калып: жок, ал алардын эң акылдуусу экен. Сиз ага Персиянын жерин өз колуңуз менен бериптирсиз. Ох, кандай бактысыздык.
Перстердин жери мусулмандардын колуна өткөнүн уккан Ездегердин жүзү карарып чыгат. Ал аскерлерине Асимдин артынан барып, каптагы топуракты кайтарып алып келүүлөрүн буйруйт. Бирок Бану Тамимдин алп баатыры алардан узап кеткен эле. Ал учурда сахабалар перстердин топурагын алып келип, Саад ибн Абу Ваккастын алдына коюп, жакшылыкка жоруп кубанып турушкан эле. Башкаруучулук руху. Бул Ан-Нуман ибн Мукарриндин араб мусулмандары менен перс отпарастарынын ортосундагы чечүүчү согушка ийгиликтүү башчылык кылуудагы биринчи сыпаты. Ал эми экинчи сыпаты болсо анын дүйнөгө берилбегени болгон. Умар аль-Фарук бир аз жылдар илгери Ан-Нуман ибн Мукарринди Сириядагы Кашкар шаарына эмирликке дайындаган. Бирок Ан-Нуман ибн Мукаррин Умар аль-Фарукка төмөндөгүдөй ажайып катын жиберген. О момундардын падышасы, Кашкар мен үчүн жаш жигитке жагынуу үчүн кооздонуп, атыр себинген ою жаман аялдай эле болуп турат. Аллах үчүн мени бул кызматтан бошотууңузду суранамын. Андан көрө мени мусулмандардын аскерлеринин бирине жибериңиз. Нуман айтканынан кайтпай туруп алгандыктан Умар аль-Фарук аны Кашкар шаарынын эмирлигинен бошотот. Умар аль-Фарук алдындагы адамдын өзгөчө мүнөздүү адам экенин түшүнгөн. Умар аль-Фарук бул адамдан перстерди жок кыла турган кылыч жасаса болорун түшүнгөн эле. Ал Нуманга төмөндөгү катын жиберет. Мээримдүү жана Аллахтын ысымы менен. Аллахтын кулу, момундардын падышасы Умардан Ан-Нуман ибн Мукарринге: сага тынчтык болсун. Жалгыз Аллахка мактоо айтамын. Андан кийин Нахавандда перстердин көп аскери силерге каршы жыйналып жатканын билдим. Менин бул катым сага жеткенде мусулмандарды алып, Аллахтын буйругу жана анын жардамы менен ошол жакка жөнөгүн. Аларды мусулман аскерлерди жаман жолдорго салып кыйнабагын, укуктарын бузбагын, өтүүсү кыйын болгон жолдорго баспагын. Албетте, бир мусулмандын өмүрү мен үчүн 100.000 динардан да артыгыраак. Сага Аллахтын тынчтыгы болсун. Ан-Нуман ибн Мукаррин Умар аль-Фаруктун катын алаары менен жолго чыгат. Аны менен бирге Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын ардактуу сахабалары бар эле. Алардан Хузайфа ибн аль-Яман, Абдуллах ибн Умар, Джарир ибн Абдуллах аль-Бажили, Аль-Мугира ибн Шу'ба, Амр ибн Мади Якриб, Тулайха ибн Хувайлид, Абдуллах ибн Салам, Нуайм ибн Мукаррин, Сувайт ибн Мукаррин, Муакил ибн Ясар жана башкалар. Аллах алардын баарынан ыраазы болсун. Ошентип мусулмандар Нахавандга да жетип келишет. Ездегерд көп жылдан бери түшүнө кирип чочутуп жаткан сахаба жана табийиндерден биротоло кутулуу үчүн Перс империясынын бардык аскерин жыйнаган. Ал Персиянын бардык булуң бурчундагыларга Нахавандга жыйналууга чакырык таштаган. Перс империясынын Исфахан, Хамадан, Рей, Кумис, Нахаванд жана Азербайжан шаарларынан 150.000 аскер жыйналат. Ал эми мусулмандардын аскери 30.000 эле. Перс аскерлери мусулмандардан 5 эсеге көп болгон. 2 аскер биздин заманга чейин түптөлгөн байыркы Нахаванд шаарында жолугушат. Нахаванд деген сөздүн маанисин перс тилинен которгондо баштарды кыруу дегенди билдирет экен. Бул байыркы шаар Зарос тоосунун түштүк жагында жайгашкан. Аны Перс императору Дарий биринчи түптөгөн. Ал эми Хосров биринчи аны Персия империясынын борбору кылган. Перстердин аскерин Кадисия казатында мусулмандардан араң качып кутулган Фейрузан башкарат. Ал араб мусулмандарынын аскерин башкарган баатырыбыз Нуман ибн Мукаррин менен каршылашат. 150.000 отпарас аскерлери 30.000 мусулман аскерлеринен качышып чептерине кирип кетишет. Аны менен эле тим болбостон мусулмандарды чептерине жакындатпоо үчүн империянын эң акыркы жасалган куралдарын колдонушкан. Алар мусулмандардын жолдоруна темир шиштерди көмүп коюшкан.
тоолуу аймакта жайгашкан шаарга жакындоодо мусулмандардын аттары ташталган темир шиштерден кыйналган. Мусулмандар чептин үстүндөгү аскерлерден жана айланасына ташталган темир шиштерден өтө алышпай, шаарды узагырактан курчоого алышат. Курчоо болжол менен 1 айга созулган. Нахавандты курчоого алуу мусулмандарга шуштерди курчоого караганда бир топ оор болгон. Анткени тоолуу аймак болгондугу үчүн сууктан да кыйналышкан. Мусулмандардын аскеринин негизги бөлүгү мындай суукту көрбөгөн чөлдүктөр эле. Эгер биз календарды карай турган болсок, бул согуш биздин заманга чейинки 642-жылы 14-февралда болгон. Демек, курчоо январдан февралга чейин созулган, кыштын эң суук күндөрүндө болгон. Нуман ибн Мукаррин сахабалардан жана табийиндерден турган кеңешчи тобу менен кеңешип, перстерди чептеринен чыгара турган укмуш чебер план түзүшөт. Нуман ибн Мукаррин Каака ибн Амрды аскерлердин бир тобу менен барып, перстердин алдыңкы аскерлери менен салгылашууга буйруйт. Андан кийин ал качкандай түр көрсөтүп, перстерди тузакка түшүрүү үчүн артка карай чегинет. Ал учурда Нуман аскерлерин чабуулга даяр кылып турат. Ал алдыңкы бөлүктү башкарууну Нуайм ибн Мукарринге, ал эми эки канатты Хузайфа ибн Аль-Яман менен Сувайт ибн Мукарринге тапшырат. Каака адаттагыдай эле өзүнүн амалдуу стратегиясын мыкты аткарып, алар менен салгылашып, жеңилгендей түр көрсөтөт. Перстер Халид ибн Аль-Валид менен салгылашып жүрүп, мындай ыкмаларды көрүшкөн эле, бирок Кааканын аскерлери менен артка чегингенин көрүшкөндө, перс аскерлери мына жеңип баратабыз деп кыйкырып ийишет. Ошондо Кааканын артынан кууп баруу үчүн чепте жашынып тургандар да чыгышат. Аттарына жол алуу үчүн өздөрү койгон темир шиштерди тазалай башташат. Мусулмандар дал ушул учурду күтүп турушкан эле. Бир убакта Нахавандтын тоолору Аллаху акбар деген үндөрдөн титирей түшөт. Перстердин жүрөктөрүнө коркунуч толтурган бул кыйкырык аларга өтө жакшы тааныш эле. Алар бул кыйкырыкты Кадисияда, Жалулада, Шуштерде жана Аль-Бувайбда угушкан эле. Алар бул кыйкырыкты угушканда Персиянын чар тарабына качып араң кутулушчу. Алар кайрадан ошол Аллаху акбар деген кыйкырыкты угушат. Ал Нурдуу Мединанын жака белинде жайгашкан бедуиндин үнү менен чыгат. Ал чөлдөгү кой кайтарууну таштап, перстердин хосровдорун жана аскер кол башчыларын кайтарууга өткөн. Бул үндү империянын борбору Мадаидин ак сарайында император Ездегер туккан. Бул улуу баатыр Ан-Нуман ибн Мукарриндин үнү эле. Бул кыйкырыкты угушкан перстердин жүрөктөрүнө коркунуч түшүп, муундары бошоп кетет. Мусулмандар буйрукту чыдамсыздык менен күтүп жатышканда, Ан-Нуман ибн Мукаррин колдорун асманга көтөрүп, Аллахка төмөндөгүчө дуба кылат. О жараткан Аллах, диниңди улук кылып, пенделериңе жардам бере көр. Диниңди улуктоодо жана пенделериңе жардам берүүдө Нуманды биринчи шейит кыл. О жараткан Аллах, бүгүнкү исламды даңазалай турган жеңишти көрүп, көзүмдөн ырахаттануусун насип кыл. Андан кийин аскерлерге айтат: амин деп айткыла, Аллах силерге ырайым кылсын. Нумандын дубасын уккан мусулмандардын көздөрүнө жаш тегеренип кетти. Алар амин деп айтып жатышканда, жакшы көргөн кол башчылары менен коштошуп жатышкандай болуп, көздөрүнүн жаштары куюла баштайт. Ошентип, алар үлүшүн аңдыган арстандай сыяктуу кол салууга бериле турган 3-чү такбирди күтүп турушту. Ислам аскеринин баш кол башчысы Ан-Нуман ибн Мукарриндин оозунан Аллаху акбар деген кыйкырык чыгып, тоолорду жаңыртканда, мусулмандарга да, перстер үчүн да чечүүчү согуш болгон салгылашуу башталды. Согуштун биринчи мүнөттөрүндө бир колуна ислам байрагын, экинчи колуна кылычын кармаган алп баатыр отпарас перстердин катарын жиреп кирип барып салгылашып жатты.
Бул душмандардын катарын биринчи бузган баатыр ал башкы кол башчы ан-Нуман ибн Мукаррин өзү эле. Ал тууралуу Умар аль-Фарук мындай деген: Аллахка ант болсун, мен согушта найзасын биринчи ура турган адамды башчы кылып дайындаймын. Нуман ибн Мукаррин сүрөттөп айта албай турган эрдик менен Перс империясынын аскерлерин чаап кирип бара жатты. Бир кезде перстердин лагери тараптан жанын жебеси келип, эр жүрөк баатыр Нуман ибн Мукарриндин капталына келип сайылат. Нуман ибн Мукаррин жерге жыгылат. Аны көргөн бир тууганы Нуайм ибн Мукаррин жанына чуркап келип, бир тууганынын каны шырылдап агып жатканын көрөт. Нуайм ыйлактап отуруп калбастан өзүн колго алып, агасынын да, өзүнүн жанынан да зарыл болгон нерсе бар экендигин эстейт. Ал исламдын байрагы. Ал эч качан жыгылбашы керек болгон Мухаммад ибн Абдуллах алейхиссаламдын байрагы. Нуайм аны түшүрбөй кармап калууга жетишет. Ал агасын кийими менен жаап, байракты ардактуу сахаба Хузайфа ибн Аль-Яманга берет. Анткени Умар аль-Фарук эгер Нуман шейит болсо, башкарууну Хузайфа ибн Аль-Яман алсын деп айткан эле. Ошондо ардактуу сахаба Мугира ибн Шуба ас-Сакафи алдыга чыгып мындай деп кыйкырат: Аллах биз менен алардын ортобузду чечкенге чейин адамдар алсыздашып кетпеши үчүн башчыңарды жашырып тургула. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сырын жашыруучу Хузайфа ибн Аль-Яман байракты алган соң Перс империясынын аскерлерине арстандай кол салып, Нахавандтын тоолорун жаңырта кыйкырып жатты. Аллаху акбар! Ал өзүнүн убадасында чынчыл. Аллаху акбар! Ал өзүнүн аскерлерине жардам берет. Андан кийин ал мусулмандарга мындай деп кыйкырды: О Мухаммадтын жолун жолдоочулар, мынакей, Аллахтын бейишбагы силерди кабыл кылууга даяр турат. Аны көп күттүрбөгүлө. Салгылашуу болуп көрбөгөндөй күч алды. Мусулмандар өздөрүнөн 5 эсе көп болгон перстер менен салгылашууда бир аз чарчай түшүшөт. Бирок исламдын желегин тагдыры колдорунда экенин эстешип, перстердин катарына кайрадан катуу чабуул менен жиреп кирип барышат. Ислам үммөтүндөгү чечүүчү көз ирмемдеги бул салгылашууну сахаба Аль-Мугира ибн Шуба төмөндөгүчө сыпаттаган: Аллахка ант болсун, ал күнү мусулмандар өлмөйүнчө же жеңмейинче үйүнө барууну эңсешкен эмес. Биз аларга үстөмдүк кылдык, алар бизге сокку берип жатышты. Биз кылычтардын гана карсылдаганын угуп жаттык. Мусулмандар чоң сыноого кабылды. Алар перстер биздин согуш майданын таштабай турган сабырыбызды жана чечкиндүүлүгүбүздү көрүшкөндө кача башташты. Мусулмандардын соккуларынан перстердин өлүктөрү жыйыла баштады. Ал күнү Сасани империясынын 30 000 аскери кырылган. Караңгы кире баштаганда перстер башкаларга таптакыр окшобогон адамдар менен салгылашып жатканын түшүнүшүп, артка чегине башташат. Ал эми мусулмандар алардын артынан кууп жөнөштү. Перстер өрөөнгө качып киришкенде өздөрү шашылышта таппай калган темир шиштерге туш болушат. Ал жерде аз эле убакыттын ичинде 80 000 перс аскери жок болот. Бул согушта жалпы 110 000 перс аскери жок кылынган. Кадисия казатынан качкан кол башчы Фейрузан жана башка тирүү калгандары качып кетишет. Каака ибн Амр ат-Тамими менен Нуайм ибн Мукаррин бул ирет качырбайт. Экөө алардын артынан кууп олтурушуп, Санияту Хамадан деген тар капчыгайда баратышканда жетип барышат. Фейрузан качууга аракет кылат, бирок Аллах Таала анын алдына ат, эшектер менен ездегертке бал алып келе жаткан чоң керпенди туш кылып коет. Ал качканга жол таппай калганда улоосунан түшүп, тоо жакка качып жашынып калат. Каака ибн Амр да улоосунан түшүп, анын артынан түшөт. Перс империясынын кол башчысы Кааканы көрүп, тоону боорлоп качып жөнөйт. Каака тоо боорлоп жетип барып, аны кылычы менен жерге кулатат. Нуайм ибн Мукаррин жана аны менен турган мусулмандар Аллах Тааланын
Перстин качуусуна жолтоо боло турган кербенди жибергендигине кубанышып, Аллах Тааланын балдан да аскери бар турбайбы дешип, бири-бирине тамашалай кайтышат. Алар балды мусулмандардын аскерине алып келип беришет. Ошондон кийин Санияту Хамадан деген жер Санияту Асал деп аталып калган. Ал эми улуу сахаба Макел ибн Ясар өлүм алдында жаткан эр жүрөк баатыр Ан-Нуман ибн Мукаррин ал-Музанидин жанына келип, суу менен жүзүндөгү топурактарын жууйт. Нуман ибн Мукаррин болгон күчүн топтоп мындай дейт: "Сен кимсиң?" Макал ибн Ясар. Ан-Нуман: "Адамдар эмне кылышты?" Макал: "Аллах аларга жеңиш берди." Ошондо Ан-Нуман нурдуу жүздөрү менен асманга карап, акыркы демдери менен мындай дейт: "Аллахка шүгүр, бул жөнүндө Умарга кабарлап койгула." Бул Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын сахабасы Ан-Нуман ибн Мукарриндин Аллах андан жана бардык сахабалардан ыраазы болсун акыркы сөздөрү эле. Бул бедуин баатыры от барас Перс империясын кулаткандан кийин шейит болду. Ан-Нуман пайгамбарлык башталгандан бери душмандык кылып келе жаткан жана пайгамбар алейхиссаламдын катын жырткан залым империянын кулаганын өз көзү менен көрүп кетти. Анын акыркы сөзү бул кабарды момундардын падышасы Умарга жеткирип коюу болду. Баш колбашчы Ан-Нуман муну менен Умар ибн аль-Фаруктун ага чоң ишеним арткандыгына рахматын айтууну каалагандыр. Балким, ал муну менен төмөнкү сөздөрүн айтууну каалагандыр: "О Умар, мен чындыгында сиз ойлогондой болдум. Найзамды биринчи ыргыттым. Бул олуттуу ишке дайындаганыңыз үчүн сизге ыраазымын. Бейиште көрүшөбүз." Жеңиштен кийин мусулмандар башкы кол башчылары Ан-Нуман ибн Мукарринди куттуктоо үчүн жин алышып калышты. Жаңы кол башчы Хузайфа ибн аль-Яман мусулмандарды алсыратпаш үчүн анын шейит болгонун жашырып койгон эле. Согуштан кийин алдыларына Макал ибн Ясар чыгып айтат: "Аллах силердин кол башчыңардын көзүн жеңиш менен кубандырып, ага шейит болууну насип кылды." Бул кабарды угушканда аскерлердин көздөрү жашка толот. Анткени башчылары Ан-Нуман ибн Мукаррин сүйүктүү кол башчы эле. Ал аскерлердин алдында жөнөкөй жана кичипейил болгон. Күндө бирге тамак жеп жүргөн сүйүктүү кол башчыларынан айрылган жоокерлердин жеңиштери кайгы менен коштолуп калат. Жеңиш сүйүнчүсү пайгамбарыбыз алейхиссаламдын шаары Мединаны айланып учуп жүрдү. Аны жеңиш кабарын ар күнү жол карап күткөн Умар аль-Фарук тосуп алды. Момундардын падышасы мусулмандардын Нахавандагы жеңишин тилеп, күнү-түнү дуба кылчу. Кабарчы келгенде момундардын падышасы ага шашыла суроо берет: "Сен кайдан келдиң?" Кабарчы: "Нахаванддан." Умар аль-Фарук: "Адамдарга эмне болуптур?" Кабарчы: "О момундардын падышасы, кубаныңыз, Аллах аларга жеңиш берди." Умар аль-Фарук жылмайып, Аллахка мактоолорду айтып, жүзүндө бактылуулуктун белгилери пайда болду. Бирок аны тынчсыздантып турган бир зарыл нерсе эсине түшүп, кабарчыны токтотту да: "Ан-Нуманга эмне болду?" деп суроо узатат. Кабарчы кайгылуу үнү менен: "О момундардын падышасы, ал эми жок" деп жооп берет. Бул кабарды уккан Умар аль-Фаруктун көзү жашылданып мындай дейт: "Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана баарыбыз ага гана кайтып барабыз." Умар аль-Фарук өпкөлөп, далылары титиреп калганча ыйлап, андан кийин Нумандан башкасына эмне болуптур деп сурайт. Кабарчы паланча түкүнчү деп бир топ адамдарды айтып, андан кийин: "Калгандарын сиз тааныбайсыз, о момундардын падышасы" деп жооп берет. Ошондо Умар аль-Фарук кабарчыга жашы толо көздөрү менен карап: "Аларды Умарды тааныбаган эч кандай зыян жеткирбейт, анткени аларды Аллах жакшыраак билет" дейт. Андан кийин Умар аль-Фарук мимбарга чыгып, Нахавандагы жеңишти мусулмандарга жарыя кылып сүйүнчүлөйт. Ал ошондой эле мимбарда туруп, эр жүрөк баатыр Ан-Нуман ибн Мукарринди жоктоп ыйлаганда,
Мечиттегилердин баары ыйлашат. Медина эли анын 11 тууганы жана 400 аскери менен келип, исламды кабыл кылып, аларга арзыбаган белектерин бергенин эстешип, көз жаштарын токтото албай ыйлашат. Жана бедуиндер арасында Аллахка, акырет күнүнө ишенип, садака кылган нерселерин Аллахка жакын болуу жана пайгамбардын бата дубасына себеп деп билгендери да бар. Уккула, албетте ал пайгамбардын дубасы алар үчүн Аллахка жакындашуусуна себеп болот. Аллах жакында аларды өз ырайымына киргизет. Аллах кечирүүчү, ырайымдуу. Аллах Таала улуу баатыр Ан-Нуман ибн Мукарринден ыраазы болсун. Нахаванд жеңиши тарыхта жеңиштердин жеңиши деп аталган. Анткени ал жеңиштен кийин отпарас перстер азыркы күнүбүзгө чейин андай күчкө ээ болушуп, буттарына тура алышкан эмес жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын эгер Хосров жок болсо, андан кийин башка Хосров болбойт деген хадисине ылайык мындан кийин да турушпайт. Нахаванд казатынан кийин Перс империясы кулай баштайт. Мусулмандар исламды Азияга жайылтуу үчүн перстердин шаарларын биринин артынан бирин алышкан. Мунун баары баатырыбыз Ан-Нуман ибн Мукаррин аль-Музайнидин жеңишинен кийин башталган. Ал эми Перс Хосрову Ездегерт үйрөнүп калган адатынча Персиянын ыракы чыгышына качып кетет. Ал ата бабаларынан калган падышалыкты кайра алуу үчүн Кытай башчысына жардам сурап кат жиберет. Кытай башчысы Хосровдун элчисинен бир канча кылымдардан бери келаткан падышалыкты жок кылган араб мусулмандарынын кимдигин сурайт. Ал сахабалар жана табийиндер тууралуу уккандан кийин Ездегертке төмөнкү катты жиберет. Кытайдын падышасынан Перстин Хосровуна: менин сага башы Мервде болсо, аягы Кытайда болгон аскер жиберүүмө эч нерсе тоскоол боло албайт. Бирок сенин элчиң мага сыпаттап берген ал коом тоолорго кол салышса, аны да талкалашат. Эгер алар мага сыпаттап бергендей болушса жана аларга мүмкүнчүлүк берилсе, анда алар мени да жок кыла алышат. Алар менен тынчтык келишимин түз. Алар менен бирге турууга ыраазы бол. Сага тиймейинче сен да аларга кол салба. Ездегертке жер бети тар көрүнө баштады. Сахабалардын жана табийиндердин кылычынан арстандардан качкан жапайы эшектей болуп, бир шаардан экинчи шаарга өтүп качып жүрдү. Соңунда ал өзүнүн кимдигин жашырып, Мерв шаарынын бир айылындагы тегирменчинин үйүндө туруп калат. Тегирменчи аны тамактандыргандан кийин аны ичкиликке тойгузуп коет. Мас болуп калган Ездегерт Азиядагы эң чоң империянын императору болгонун айта баштайт. Балким ал ислам баатыры Ан-Нуман ибн Мукаррин аль-Музани менен Мадайиндин ак сарайында жолукканын эстегендир. Ошондо исламдын улуулугун айткан араб баатырынын көзүндөгү ишеничтүү көз караштар да эсине түшкөндүр. Ездегерт Мухаммад алейхиссаламдын сахабаларынан жеңилгенден кийин ары бери качып олтуруп, тегирменчинин үйүнө келип отуруп калган өкүнүчтүү абалына өкүрүп ыйлап кирет. Ал: мен Ездегерт 3-чү Ардашир 1-нин урпагынанмын. Ал Сасанилердин империясын түптөгөн Сасандын уулу, Папактын уулу болгон деп өзүн өзү сооротот. Андан кийин мусулмандардын 14 баатыры келгенде кийип отурган берметтен жасалгаланган алтын таажысын баштыгынан алып кийгенде, тегирменчи чындыгында ал Перс Хосрову Ездегерт экенин түшүнөт. Тегирменчи анын таажысын жана жасалгаларын алууну көздөп, таштан жасалган бир куралы менен Ездегерттин башына чаап өлтүрүп, анын бүт бардык алтын күмүштөрүн алгандан соң аны жылаңачтап Мургап дарыясына ыргытып салат. Тарыхта аскерлери 3 континентти ээлеп, жүздөгөн жылдар бою гректерге жана римдиктерге ийгиликтүү кол салып жүргөн перстердин акыркы Хосровунун жашоосу мына ушундай таризде бүтөт. Араб жарым аралына Аллах Таала ислам менен урматтуу кылган баатырлар келген. Халид,
Sa'd, Musanna, Mu'anna, Ka'aka, Asim al-Bara, Mughira, An-Numan, Huzayfa жана башка баатырлар сыяктуу улуу инсандар келишкен. Бул улуу инсандар аз гана жылдардын арасында залым падышалыкты жана анын текебер падышаларын жок кылышып, тарыхтын агымын ыймандуулукка жана адилеттүүлүккө өзгөртүшкөн. Ан-Нуман ибн Мукаррин чыккан бедуиндердин Музайна уруусунан исламга чейинки наадандык доордо бир акын чыккан. Ал наадандык доордо да Аллахка ыйман келтирген эле. Ал өтө көркөм жана даанышман ырсаттарын жазган. Анын жазган ырларын кээ бир сынчылар арабтардын эң көркөм ырларынан деп айтышкан. Ал кайсыл даанышман акын эле? Арабтардын исламга чейинки социалдык абалы кандай болгон? Кийинки